Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мусулман адам күнү-түнү аракет кылып аткара турган жакшы амалдардын бири бул илим алуу жана илим таратуу. Бул жол пайгамбарлардын мурасы. Бул жол такыбалардын жолу. Бул жол салихтердин, устаздардын, даанышмандардын жолу. Эгерде кимде-ким илимге жеткен болсо, илим алган болсо, эң бийик даражаларга жетет. Мусулман өзүндө 6 нерсени элестеткенде, 6 нерсени өзүнө түшүнгөндө илим алууга аракет жасайт. 6 өзгөчөлүктүн биринчиси бул ан якула инналлаха амарани би адаил фараид. Алла Таала мени парз амалдарыңды аткар деп буйрду. Парз амалдарда намаз окуу, зекет берүү, орозо тутуу сыяктуу парз амалдар бар. Эгер мен илим албасам, кантип парз амалды Алла Таала буйргандай аткара алам деген ой болуш керек. Экинчиси ан якула нахани анил мааси. Алла Таала күнөө иштерди аткарба деп тыйды. Эгерде мен илим албасам, күнөө иштердин айырмалап кантип тыйылам деген түшүнүктү алып келиш керек. Үчүнчүсү аннаху таала аужаба алайя шукри ниамихи. Кудай Таала берген неаматтарына шүгүрчүлүк айтууга буйрду. Эгер илим албаган болсом, мен кантип шүгүрчүлүк айтам деген ишенимди алып келиш керек. Андан кийинки бул амарани би инсафил халqi ва ана ла aqdiru an ansifahum illa bil ilm. Адамдардын ортосунда адилеттүү бол деп буйрду. Эгер мен илим албасам, кантип адилеттүү болом? Балдарымдын ортосунда, аялдардын ортосунда кантип адилеттүү болот? Буга дагы илим керек. Бешинчи өзгөчөлүк бул анналлаха амарани бис сабри ала балаихи. Адамга ар кандай бале келет, сыноо келет. Эгерде илим албаган болсом, кантип сабыр кылуунун жолдорун билбесем, тагдырга моюн сунуп жашаганды билбесем, илим албасам, анда кантип сабыр кылам деген ишенимди алып келиш керек. Акыркысы инналлаха амарани бил адавати мааш шайтан ва ла aqdiru алейха илля бил илм. Эң негизгиси шайтанга баш ийбе, шайтанга моюн сунба, шайтанды ээрчибе деген буйрук берди. Эгерде илим албасам, илимим жок болгон болсо, мен шайтанга кантип каршы турам деген сезимди алып келиш керек.